31-ноябрдан тарта Ысык көлдүн жээгиндеги Аврора санаторийинде Баткен облусунан келген 125 аял катышкан реабилитациялык лагерь өз ишин баштады. Алгачкы күнү алар тажрыйбалуу дарыгерлердин тобунун кароосунан өтүштү. Кылдаттык менен ден соолуктары көзөмөлдөнүп, дарылоо иши жүрдү. Маалы менен берилген ысык тамактар Баткен жиргесинен келгендерди кайдыгер калтырган жок. Кереметтүү Ысык көл үстүндө теплоходду эс алышты. Катышуучулар топторго бөлүнүп климаттык фреска оюнун ойношту. Ой жүгүртүү дизайны боюнча тренингден өтүп, арт-терапия, психологиялык терапия жана поэтотерапия иш-чараларына катышты. Ошондой эле аталган санаторийден дарыланууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Профосмотрубузда ошо Баткендик аялдардын көбүнчө эле зоо бар экенин аныктап атабыз да. Зоб мындай ар бир экинчи, үчүнчүдөн эле чыгып атат. Зоб менен неме болгончу пальпаторно деп коебуз, бул колубуз менен эле аныктап атабыз. Андан кийин первичный осмотр врача-эндокринолога деп жазып беребиз буларга. А кийинкилерин уже же биз контакты беребиз. Булар жашаган жеринен же бизге кайра келип толук неме өтүшөт, дарылоону, анан толук изилдөөнү өтүшөт. Көйгөйлөрү көбүнчө көп мындай орусча айтканда запущенный деп коет, өнөкөт оорулар көбүрөөк экен. Анан буларда эндокринолог специалист жок болгон үчүн өмүрүндө биринчи жолу келген апалар бар экен, эжелери бар экен да. Анан баягы пограничный жакта көбүнчө неме болгон үчүн эндокринолог специалист вообще жок экен айылдарындачы. Канттын деңгээлин текшерип атабыз, канындагы. Анан ошо зоо бар бекен, жок бекен аныктап атабыз. Бес салмак чоң бекен же андан ылдый бекен, ошонун баарын аныктап жазып берип атабыз колдоруна, рекомендация берипчи. Зоолог в основном жакшы, но бул профилактический осмотрда жакшы уюштурулган. Почему? Потому что көп нерсе мындай выявлять этип атабыз. В основном патология шейки матки, предраковые состояния. Несколько случаев было предраковое образование, миома матки больших размеров, а так в основном Белгилей кетсек, аталган иш-чара климаттын өзгөрүүсүнө, өзгөчө кырдаалдарды башкаруу жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча гендердик сезимтал адаптациялык иш-чаралардын планын түзүү долбоорунун алкагында ишке ашып жатат. Топ-топко келген айымдар семинар тренингден эмнелерди күтүшөт, кандай жыйынтыкка келишет? Мунун баарын ой жүгүртүү дизайны тренингинен өз ойлорун айтып беришти. Катышуучулар эркин форматта баарлашууну жүргүзүшүп, тренинг кызыктуу өттү. Жашоодогу эң баалуу нерселер бул негизи эле тынчтык экен. Тынчтык болбосо калганы болушу кыйын экен да. Биз муну чындап сездик да. Андан кийин үй бүлөм, кийин ден соолук. Энди бул семинар тренингтерден эмнени күтүп жатам? Эң эле күткөнүм ошо Куунду айылына эң керектүү бир долбоор болсо деп күтүп атам. Андан кийин коркконум ушу тынч жашообуздун бузулушунан корком да. Анан ушул чек арабыздын чечилбей калышынан коркуп турам. Ушул дагы бир чечилип калса деп тилеп кылабыз. Ысык көлдүн жээгинде тренинг болуп атат. Бул тренингди уюштуруучулар Бириккен Улуттар уюмунун аялдар структурасы, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы жана Агахан фонду 3 донор биригип долбоорду башташты. Бул долбоорду жергиликтүү уюм, аткаруучу уюм катары Роза Отунбаеванын Демиргелери коомдук фонду аткарып атышат. Бүгүнкү күндө көлгө Баткен областынан 120 аял келип, бул жерден билим алып атышат жана ден соолугун чыңдашып, ошол эле учурда реабилитациялык иш-чаралар болуп атат. Бул абдан сонун программа түзүлдү. Бул программада эртең мененкисин 11ге чейин аялдар бул жерде ден соолугун чыңдоо мүмкүнчүлүгү болду. Кечээ биздин медициналык академиянын жардамы менен, колдоосу менен Бишкектен 7 эң күчтүү профессор, врачтар келишип, ушул 120 Баткенден жабыркаган аялдардын ден соолугун текшерип кетишти. Арасында бардыгына консультация берип, дары-дармектерди жазып,
жазып, процедураларды жазып кетишти. Андан бүгүнкү күндө алар решение алып атышат. Күндүзү окутуу болуп атат, кечинде булар үчүн мастер-класстар болуп атат. Ар кандай көнүмдөр үйрөтүлүп атат, жаңы психологиялык тренингдер болуп атат. Мүмкүн болушунча толук адаптация, реабилитация программасы болуп атат да. Бул жерде белгилеп кете турган нерсе, Самарканддагы Кулунду айылдарынан 40 аял келди. Ал жабыркаган үй-бүлөнүн активдүү аялдар, ошол чек арада чеп болуп турган аялдар. Өздөрүнүн эле үй-бүлөсүн эмес, коомду, чек араны, Кыргызстанды коргоп турган аялдар. Бул иш-чаранын мага жаккан жагы, мен ушул иш-чарадан негизи жакшы оң жактарды көбүрөөк алдым деп ойлоймун. Себеп дегенде ушул биздин азыркы замандын талабына ылайык ошол климаттын өзгөрүшү бизге чоң айыл аймагына таасирин тийгизип аткан мезгили. Себеп дегенде биздин айыл аймагы өтө кургакчыл, себеп дегенде жаан чачын аз жаайт. Ошондуктан биздин айыл аймагына ошол таза суу кампасыны 5000 кубтук баягы таза суу кампасыны куруу үчүн долбоор жасайын деген ниетимде турам. Долбоор Швейцария өнүгүү жана кызматташуу агенттиги тарабынан каржыланып, Бириккен Улуттар уюмунун аялдар БДА программасы, Агахан фонду жана Роза Утунбаеванын Демилгес эл аралык коомдук фонду тарабынан ишке ашырылууда. Климаттык өзгөрүүлөргө адаптация болуу, ошого жараша иш-чараларды алып баруу. Ошол климаттык өзгөрүүлөргө туруштук берүүгө аялдардын потенциалын жогорулатуу максатын көздөдү. Ысык көлгө келген Баткен облусунун айымдары өздөрүнүн ойлорун билдиришип, уюштуруучуларга ыраазычылыктарын айтышты. Роза Отунбаеванын уюму бизге аялдарга жакындан жардамга келди дагы, ушул аялдарды стресстен чыгарып, ден соолугуну чыңап, кичине окутуп, көңүлдөрүн көтөрүп, бир мындай эмгек кылуу абалына келтирелик деп бизди мына бир жумалык тренингге чакырып отурат. Ысык көлгө касиеттүү ысык көлдү карап, элиме дим пейили ушул ысык көлдө экен деп ишенип келатам да. Себеби дегенде биздин элибиз ушундай жоокер, баатыр, айкөл эл экенбиз. Биздин айылдагы эркектерди дагы аябай баалаймын да. Себеби дегенде аялдарды, кары картаңдарды айылдан чыгарып, наракка алып барып жайгаштырып коюп, келип алып туруп айылыны, мекенини коргошту. Ачка калган солдаттарга жүгүрүштү. Бирге бири жардам кылышты. Жардам кылышып, мына шу баатырдыгын көрсөттү. Эми мындан ары кыргыз элиме тилегеним эле бул жерде жанакындай биздин жүрөгүбүздө турган бир гана сөз турду. Жанакына Садыр Нуркожоевичтин сөзү. 1 сантиметр жерибизди эч жака бербейбиз. Лейлек жердин түбү эмес, лейлек жердин гүлү. Баткен биздин сыймыгыбыз деп ушундай ураан таштагандай болуп, биз ошо ураандын астында иштегендей болуп аракеттенип атабыз. Алган стресстерибизди, кыйынчылыктарыбызды эске алып, мына бизди ООН женщинадан, немелерден Роза Отунбаеванын фонду уюштуруп, мына биздин ошо кылган эмгегибизди баалап, ошол жерде отурганыбыз, баатырдыгыбызды баалап дегендей ушундай уюштуруп жатышат. Мына 5 күндөн бери эс алып жатабыз, дарыланып жатабыз. Психологиялык жактан бизге жардам көрсөтүп атышат, бизди колдоп жатышат болушунча. Ыраазычылык билдирем. Ушунчалык элибиз бар экенин. Бизге дагы бир айтарым, ар бир ысык көлдүн ар бир районунан бирден фуралар гуманитарный алып барышты. Өздөрү жетекчилери кошулуп барып, колдору менен бизге апарып тапшырып келишти. Буга дагы мен чоң ыраазычылык билдирем. Ысык көл элинин, жалпы кыргыз элинин салымы аябай күчтүү деп айтсам болот. Анан мен мен сунушум ушул Кыргызстандын чек араларыга бир жакшы объектилерди салып, жакшы ишканаларды түзүп берип, ушу коңшулар көз аткан коңшуларыбызга кандайдыр бир сүр бере турган объектилерди түзүп берсе, биздин балдар, кыздарыбыз да миграцияда азыр жөн жүргөн жок, кайсы убакта атылат, балдарыбыз эмне болот, ата-энебиз эмне болот деп кан жутуп жүрүшкөндүр. Ошон үчүн мүмкүн болушунча эл колдосо, бийликтегилер колдосо, мындай биздин колдоочуларыбыз бар экен, Отунбаева фонду, коомдук фонддор бар экен. Ушулардын жардамы менен бир
өнүктүрүү иштерин жүргүзсөк. Өзүңүздөр билгендей эле биздин аймакта абал өтө оор, аялдар аябай стрессте жүрүшөт. Бул ушул эмени уюштуруп, долбоорду уюштуруп, аялдарыбыз келип азыркы учурда аябай стресстен чыгып, өздөрүнү жакшы сезип, эркин сезип, кичине көңүлдөрү көтөрүлүп калды. Биз бул долбоорду азыркы ушул Ысык Көл областында Аврора пансионатында эс алып, анан бул жерде биз плюс эс алып атабыз, андан кийин окуп, проекттерди ишке ашырып атабыз, жаңы долбоорлор менен иштегенди үйрөнүп атабыз. Ошол жетектеп келген Роза Отунбаевага чоң рахматтарды айтабыз. Климаттын өзгөрүшүгө адаптация болуу жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алууда биз кандай жумуштарды аткара алабыз? Ошол жумуштарды аткарууда биз ушул жерде чоң иш-чараларды иштеп чыгып, айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык өнүгүү пландарына кайсы багыттагы темаларды киргизип, андан ары айылдын өнүгүшүнө салым кошобуз, ошол маселелер боюнча иш жүргүзүп жатабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин быйылкы жылды 2022 жыл тоолордун экосистемасын сактоо жана климаттын туруктуулугун коргоо боюнча болгон жылдын алкагында мына өзүңүздөргө белгилүү буунун аялдар түзүмү, Агахан фонду, Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк коопсуздугу боюнча уюм, ушул 4 уюмдун ортосунда пайда болгон долбоордун алкагында биз чоң иш-чараларды ушул жерде уюштуруп берип, ушул жерде элдерге бир жашоо тиричилигинде чоң өзгөчөлүктөр болушуна салым кошуп аткан уюмдарга биз өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Биз аябай сүйүнүп атабыз, анткени аялдардын ошол кырдаалдарда кандай критический мышление, деги эле аял заты өзүнү коомду кандай орду бар экендигин окуп өргөнүп атышат аялдарыбыз. Бул жерде ошол калктын ар түрдүү тармагындагы мугалимдер болобу, үй кожойкелери болобу, ашканада иштеген айымдардан баштап ар түрдүү тармактан аялдарды алып келгенге аракет кылдык. Аябай жабык атышат. Булар окуу менен эле биргеликте өзүнүн ден соолугун чыңдап атканы бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошол врачтар полностью ошол аялдарыбыздын ден соолугун карап, аларга мындан кийинки консультацияларын берип, көйгөйлөрүн аныктап берди. Реабилитациялык лагердин 3-чү күнүндө Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Надырбеков Замир Касымбекович Аврора санаторийине келип, Баткендин чек арага чектеш айылдарына келген аялдар менен 3 саатка жакын баарлашып, алардын көптөгөн суроолоруна жооп берди. Бул идея ушул Баткендин Кулунду, Самаркандек, Актурпак, Орозбеков айыл өкмөттүгүндөгү активист айымдарды жабыркагандар бар, ар кандай тагдыр башынан өткөн айымдар бар үй бүлөлөрдөн. Ошолордун баары ошо көлгө чыгарып, бир аз реабилитация кылып, баягы жүрөк кичине канап турат, ошону бир аз болсо дагы эстен чыгартып, жана жакшынакай бир тренингтерди өткөрүп, терапияларды өткөрүп, эс алдырып, ушундай иш-чара өткөрөлү деген негизги идея ошо биздин Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнө сунуш берилген. Негизи эле биз ошо Баткенге барып ушул тренингди ошол жактан өтмөкпүз. Тилекке каршы жанагыдай окуялар болуп кеткендигине байланыштуу бара албай калдык. Анан ошол себептен ошо бияка чыгарып ушундай иш-чара өткөрүп атабыз. Иш-чараны мына биздин айымдар жакшынакай билет, сизге дагы бир айтып кете турган нерсе, чын эле жегеңиз бул баягы климаттын өзгөрүшүнө өзгөчө кырдаалдар болуп кеткен учурда азык-түлүк коопсуздугу болгондо биз кандай чараларды көрүшүбүз керек, кандай иш-чаралар болуш керек, кандай пландарыбыз болуш керек деген адаптационный план деп коет, мына ошолорду иштеп чыгуу эле да. Буюрса сиздер мына иштеп атасыздар, аябай активдүү, жакшы катышып атасыздар. Эң чекеде жашаймын дагы менин бир кошунам 2 жылкы мурун урушта кетип калган. Бишкекке азыр үй бош эле турат. Үстүмдөгү кошунам болсо кечеги урушта Бишкектен үй алды да. Эми аларды биздин тажиктер угуп турат, көрүп турат. Себеби биздин аралыгыбызда кичине эле бир 100 метрдей аралыкта поля бар. Полянын арагы дагы тажиктер. Ошондуктан ушул мамлекет, сиздер жалпы эле мамлекетибиз кандай иш-чараларды көрүп, элди өзүнүн үй жайына кайта кайтарып бериш керек.
Себеби тажиктер сүйүнөт да, кетип калсак эле алар биздин жерди алыш керек. Окуучуларды дагы ошентип үй жайына, мектебине кайтарып бериш үчүн кандай иш-чараларды жүргүзөсүздөр? Алардын эли деле бизге окшоп тынчтыкты каалайт. Карапайым эл бизге окшоп тынч жашаганды каалайт, тынч өмүр сүргөндү каалайт. Бирок ошого карабастан ошо тажик элиндеги бир уч бир чиновниктердин оюна кошулуп, ошолордун тарапташтарына кошулуп, ушундай күтүлбөгөн окуя болуп кетти. Азыркы учурда эми бизге коюлган тапшырма боюнча Кудайым буйрса бүт жабыркаган үйлөрдүн ордун толуктайбыз. Садик, мектеп, бүт баарын толуктайбыз. Андан сырткары азыркы учурда президентибиздин атайын ыйгарым өкүлү Абдыкерим Карабекович Алимбаев, билесиңер, чегарачы жигит. Ал киши менен да күнүгө сүйлөшүп турабыз. Эгер силерге маалымат жеткен болсо, мындай мурун бир аз эле убакыт өттү, аксакалдардын арасында жолугушуу болду. Азыркы абалды сиз кандай баалайсыз? Өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, азыр абал тынчыдыбы же дагы эле курч болуп турабы деген биринчи менин суроом. Жана ошондой эле менин экинчи суроом, бул бизде чегарадагыларга эгер дагы ушундай, Кудай сактасын, өткөн согушта кабар берилбей калып, элдер эвакуациясыз калып кеткен, ошондой балдар, окуучулар жана ошондой эле элдер билбей калган, ошондой билбей калышыбыз дагы мүмкүнбү? Стабилдештирүү боюнча азыр акыбал стабилдүү. Өзүңүздөр билесиздер, баягы тополоң болгон күнү сүйлөшүүлөр баягы чегарага жакындай албай койдук да. Булан биягын токтотсок атпай кала деп. Биягы токтосо бияг аты берет. Биягын токтосо башка жак атылып келет. Бара албастан анан Өзбекстанга кирип сүйлөштүк. Тажиктер да келип алар да ыйлакташты, токтоткула депчи. Анан кийин токтоду. Аябай кыйын болду токтотушчу. Ушунчалык башаламан болуп кетти. Адам кызылганга калдырганда баягы токтотуш кыйын болуп калат экен. Анан токтотулгандан кийин өзүңүздөр билесиңер, сүйлөшүүлөр жүрүп, баягы протокол түзүлдү. Протоколдун негизинде азыр келген оор техникалар ошо Исфарадан келеби, Канебадандан келеби, ошол тарапка өздөрүнүн мурунку турган жактарына кетишкен. Бул биринчи кадам болду. Экинчи кадам бузулган үйлөрдү тажик тарапта, биз тараптагы ордуна келтирүү. Менин берейин деген суроом, биз Кулунда айыл аймагы, биздин чектеш айылыбыз, Максат айылы, интернационал айылы. Ушул жакта азыркы күндө ушактар бар да, бир-эки үйлөр уже тажиктерге сатылды да. Ушу сатылбасын деген бир кичине иш-чара иштер түзүп жатасыздар, сүйлөшүүлөрдү, мыйзамдарды киргизиш керек да, тажик жарандарын сатпасын деп. Бул элчилик. Ар жерден ар кандай ушундай ушак сөз чыга берет. Мен бир фактыны келтирип коеюн. Мамлекеттер аралык делимитация, демаркация комиссиясы бар, билесиңер. Баягы границаны аныктоо боюнча. Азыркы учурда 970 километрден мен мындай эсимде болсо дагы 520 километрби аныкталган. Азыр 450 километрдей калган. Бул бүт түздүк жерлер. Ал жерде монтип айтылат. Эгер бул үйдө кыргыз жашап, кыргыз фактически колдонсо, значит Кыргызстандын үйү. Ошо фактически жашаган боюнча өтөбүз. Эгер бул көчөдө тажиктер жашаса, значит граница мында өтөт да, ошо тажиктерге калат. Ошого көбүнчө ыкма кылат. Анан бул сөздөр бекер сөз. Туруп эле ал жерде тиги губернаторду билесиңер, акимди билесиңер, тиги башка кызматкерлер бар, контролдоп аткан, жанагы делимитация, демаркация иштеп аткан кишилер бар. Алар сразу айтып чыгат. Андайга жол берилбейт. Биздин айылда үйдө отурган айымдар өтө көп. Бош убактысын текке кетирбестен чеберчилик менен алектенсин, ден соолуктарына кам көрүшсүн дейм. Аялдар цехтен тапкан каражаттарына өздөрүн каржылап, айыл экономикасын көтөрүп, ишкер айымдардан болуусун каалайм. Ажарлуу айым адамдын периштеси, аялдын сулуулугу анын ажарында. Бул жашоо биркеле, дени сак, өзүнө кам көргөн айымдан дени сак мыкты перзенттер төрөлөт. Жанагы WhatsApp'тан биздин кыргыз элине чыккынчылык кылып жүргөн адамдарга жоопкерчилик тартылабы? Биринчи суроом. Экинчи суроом медицина боюнча да биздин больница Кулунду жалпы дарыгерлер борбору ошо канал бир Тажикстан болсо, биздики бул жерде да ошону
Биз башка стратегический объекттен башка жака которуп салышыбыз керек деген бизде талап бар да. Себеби биз кечеги эвакуацияда аябай кыйналдык. Поликлиникага алып келдик. Анан стратегический объект, анан биз кайра талаага чатыр тиктик. Биз аябай кече ушундай стратегический объект болгон үчүн жарадарларыбызды бияка алып келип, бияктан помощь көрсөтүп, анан чатырга, анан районго жөнөтүп аттык да. Ушул экинчи маселе. Баягы маалыматтарды таркатып жаткан боюнча, бул боюнча эки адам мындай подозрение деп коет корчу, ошондой кармалган, буларга чара көрүлүп атат. Обязательно көрүлөт чара. Тиги больницанын котору боюнча аким менен сүйлөшөлү. Үчүнчүсү, Кудайым буйрса, бул айлык постоянно калып, анан мындан дагы өсөт. Мындан дагы көбөйөт эле. Бул жаңы жылдан кийин дагы каралат, Кудайым буйрса. Ошондой эле катышуучуларды 4 топко бөлүп, тренерлер ой жүгүртүү дизайны боюнча сабактарды өтүштү. Таза табигат муундарга аманат ураанын астында эколог-эксперт Мирлан Дылдаев климаттык курак оюнуна катышып, консультацияларды берди. Андан тышкары аялдар адаттагыдай эле арт-терапия, психологиялык терапия жана поэзия терапия иш-чараларына катышты. Чек арага чектеш жашаган апалар өздөрүнүн ойлорун билдиришип, өлкөдө мындан ары тынчтык гана өкүм сүрсө деген тилектерин билдиришти. Долбоорду каржылоочу агенттик бул Швейцариянын өнүктүрүү жана кызматташуу агенттиги, ал эми өнөктөш, аткаруучу өнөктөштөр болсо, бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы, Агахан фондусу жана Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү жана Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду. Долбоордун чегинде ушул Кыргызстанда 11 айыл өкмөтү пилоттук болуп киргизилген. Нарын областында 3 айыл өкмөт, Ош областында 4 айыл өкмөт жана Баткен областында 4 айыл өкмөт. Ушул айыл өкмөттөрдүн бардыгында жаңы методду колдонуу менен элдер менен жолугушуу болуп өттү. 100-150 адамдан турган жолугушуулар болуп өттү. Ал жолугушууда ушул климаттын өзгөрүшүнө кандай адаптациялык иштер айылда жүрүп атат, кандай эл өздөрүнүн бир ыкмалары менен климаттын өзгөрүшүнө мындай ыңгайлашып атат деген маселелер. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдарда кандай мындай башкаруу болуп атат, аялдар кандай ролду ойноп атат, эркектер кандай ролду ойноп атат, социалдык жактан колдоого муктаж болгон адамдар кандай ролду ойноп атат жана кандай маселеге кабыл атышат жана кантип чечип атышат деген маселелерди ушул эл менен жолугушуп, азыркы учурда ушул Ош областында, Нарын областында иштер аткарылды. 4 күндүн ичинде өтүп жаткан иш-чара бул биргелешкен азык-түлүк дүйнөлүк программа менен биргеликте аялдардын түзүмү, Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү ишке ашырып жаткан долбоордун алкагында болуп жатат. Бул иш-чараны каржылаган Швейцария мамлекети жана бул өтүп жаткан иш-чаранын максаты ушул Баткен чек арада жашаган жана жабыркаган аялдардын климаттын өзгөрүүсүнө даярдыгы кандай болуп атат, эмне кантип ыңгайлашып, кантип ушул жагдайдан чыгып атат, жанагы өзгөчө кырдаалдар учурунда кантип чыгышып атат, кандай акыбалда болушуп атат, ошо өзгөчө кырдаалдар аларга кантип таасир этип атат жана ошол өзгөчө кырдаалдарды башкарууда аялдардын ролу кандай болуп атат, ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Кандай айла кылабыз, кантип жашты тыябыз, апалардын кошогу адам угуп чыдабыз. Айланайын Кудай, арман кайгы жүктөгөн, азап болду бүтпөгөн келиндерге жаранары келип калам күлүп деген. Кабылайын Кудай, кабыргалар кайышты, хандар, биктер майышты, карегине жашалып,
көздүн жашы өлөктөр, көчтү аска жөрөктөр, жетим калдырган тери жетиленек бөбөктөр. Атасы жок калышты, төрөлек бөбөктөр. Каалайм Кудайым, колдон келер иш болсо, коргоп калар биз болсо, түн түшкүр согушту түк болтурбай коймокпуз. Кара мүртөз душмандын каректерин оймокпуз. О жараткан Кудайым, ала тоонун уулдарын, жараткан Кудайым, ала тоонун уулдарын алаканга салып ал, акшамыңды жагып ал, берди жанын эл үчүн бейишиңди багып ал. Жеңил кылгын сурагын, жалгыз ошол сурарым, коргоюмда өрүштү коргоп ата турагын. Муунан бошоп сөз таппай, муңга батып турамын. Кашыбызда пайгамбарыбыз айткан таманында бейиштин төрү бар дейт, жүрөгүндө мээримдин көлү бар дейт. 9 ай бою бизди курсагына, 3 жыл бою жонуна жана колуна, анан өмүр өткүчөктү балдарынын ысымын, мекендин ысымын жүрөгүнүн түбүнө көтөрө турган 3 тамгадан турган бир адам бар дейт. Ал эне экен. Дал ушул энелерге таазим этип, чоң апам жана мен деген ырды окуп берейин. Чоң апалар үчүн жана чоң апалыкка кандидаттар үчүн арналат. Кичинекей небереси айтат экен чоң апасына. Чоң апа байлыгымсың. Сыркасаң орун таппай кайгырыпмын. Жаткызбай баламында ойнойду деп тажатып, улам кайрылыпмын. Чоң апа, ачып койчу кабагыңды. Козгоду дегенин жаратымды. Ампелчи күлүп койчу, дары жок неберемдей айыктырчу жаратымды. Чоң апа, үндөгөсүң болгамын, калгансып үйдө жалгыз кууруламын. Сагындым жаш кезиңдей кам каймакты, чөбөгө жейсиңби деп жуурганым. Десе чоң апасы, балам-ай, балам-ай, балакайым, секетим бал тилиңен ананайын. Муң басып күн кечирип жашап жүрүм, таба албай карылыктын алапайын. Мен эми ойной албайм, чуркай албайм, түгөлүп мээримиме курчай албайм. Кичине басса менен жаткым келет, жаш кездей чайды дагы ортой албайм. Десе не бересиң? Барабыз. Жүрчү апа, кайда калды? Табабыз, турчу апа, айда барбы? Издейбиз тоодон, көлдөн, асман, жерден. Жаштыгың сенин кайсы жайда калды? Десе чоң апасы, өткөнгө миң өкүнсөң пайда кылбай, жанымды сенин барың кайта нурдай. Кардым мен болгону ажаш кезим, күн түндөп сурансам да кайтара албайм. Чоң апам оорубаса кубанамын, жанымда болсо күчкө кураламын. Өмүр бер, ден соолукту аяба деп Кудайдан сураганым. Отурган апаларыбызга, энелерибизге эне жүрөгү деген ырды окуп берейин. О энеке, бакыт жайт жаңалында, ойго баттың доорунда, заманында. Неге анда асманды карап жүрөм, бейиш турса өзүңдүн таманында. Ооба, бейиш, мээрим бар катылбаган. Ооба, бейиш, бакыт бар жашырбаган. Терүүчүлүккө күмүн сүрөт анан, наадандардын максатын батырбаган. Кадамынан күнүгө тапкан ардак, кимдер сенин ролуңду аткара алмак. Тагдырымдан запкы жеп кулап жатсам, жүрөгүңдү берерсиң башка жазбап. Балалыкта өмүр да өтүп жатат, бир бурчунан бир бурчка көчүп жатат. Сен дегенде кайгап жарык таппай, сенин гана тилегиң эшикти ачат. Бир окуя жүрөктү келе төйүп,
бар бактысы чайып алып кеме чөгүп жээкке сүрүп бул турмуш таштады эле жан досумдун жаш эле энеси өлүп оңой менен кайрыны тоготпогон майышса да кайратын жоготпогон өмүрүндө ыйлабас ошол досум элекелеп жер муштап шолоктогон. Поэзия кечеси бизге абдан жакты, көңүлүбүздү көтөрдү, канча угубузду чыгарып ыйлап амалдык, канча күлүп бардыгыбыз күлүп амалдык, ыйлап амалдык, көңүлүбүз анча көтөрүлүп, бардык жамандыктар алиги урушта коркуп жүрөктөрүбүз чыккан мемелерибиз бардыгы эстен чыгып, көңүлдү өткөрүп алдык. Эми биз şu көldүктөргө рахмат, şu мемени уюштурган, коллегияны уюштурган көldүктөргө рахмат. Şu көлүбүз көлкүй берсин, бардыгы көлүбүздөй толкуй берсин балдарыбыз. Иш жака толкуп чыгып кетпесин, бардыгы топ турсун şu көлдөй болуп. Белгилей кетсек, бул реабилитациялык лагерь. Климаттын өзгөрүүсүнө, өзгөчө кырдаалдарды башкаруу жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча гендердик сезимтал адаптациялык иш-чаралардын планын түзүү долбоорунун алкагын ишке ашып жатат. Долбоор Швейцария өнүгүү жана кызматташуу агенттиги тарабынан каржыланып, Бириккен Улуттар уюмунун аялдар, БДА программасы, Агахан фонду жана Роза Отунбаеванын Демилгесе эл аралык коомдук фонду тарабынан ишке ашырылууда. Реабилитациялык лагердин 4-күнүндө катышуучулар алган билимдерин бир сыйра бекемдеп, ар бир топтун жол картасы жана иш пландары презентацияланды. Аныкталган көйгөйлөрдү жана чечимдерди атап өтүштү. Өтүлгөн тренингдер жыйынтыкталды. Кечкисин өнөктөш уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен аялдар үчүн салтанаттуу сый тамак уюштурулду. Майрамдык иш-чара учурунда Ысык көл районунун акими өзүнүн орун басарлары менен келип, катышуучуларды жана иш-чараны уюштуруучуларды куттуктап, иштерине ийгиликтерди каалады. Меймандос күнөстүү өрүк зарылуу, меймандос ушул Баткен жергесинен келген урматтуу биздин мегенчил баатыр айымдар жана апалар. Биздин Ысык көл күнөстүү биздин касиеттүү Ысык көлүбүзгө куш келипсиздер. Сиздер менен ушундай абдан аманчылыкта, эсенчиликте ушул Ысык көлүбүздүн, биздин районубуздун бир көзгө басар, мыкты бир эс алуу үйлөрүнүн бири болгон Аврора пансионатында сиздер менен жүздөшүп турганыма чоң кубанычтамын. Араңыздардан буга чейин тааныш апаларды көрүп дагы өзгөчө кубанып турам. Мындан бир жакынкы бир 10-15 күндүн аралыгында эле апалар менен коштоштук элек. Анан бүгүн бир сиздерди көрүп отуруп, бир сүйүнгөнүм бар, бир өкүнгөнүм бар да. Өкүнгөнүм ушунча апа, ушунча айымдар жайдын толук турган учурунда үй бүлөңүздөрдү, неберелериңиздерди жетелеп алып келип көлгө түшүү үчүн эмес, тилекке каршы ушундай бир чек арада болгон бир жагдайдан кийин ушундай бир калыбына келтирүүчү бир иш-чара менен келип атканыңызга өкүнгөнүм учурумда. Ал эми сүйүнгөнүбүз болсо, сүйүнгөнүбүз бул сиздердин массалык маалымат каражаттарынан көрүп, өткөндө эле биздин районго ушул кобалаңдан кийин 180ден ашык бизге Баткенден биздин туугандар келишти. Ошолор менен сүйлөшкөндө алардын ошакта үй өрттөнүп кетсе дагы, жакындарын жоготсо дагы, кээ бирөө кошуналарын жоготсо дагы, биз ал жерден кетпейбиз. Биз ошол жерге барып үйүбүздү тургузабыз. Биз ошол биздин кыргыздын жери, биз кыргыз үчүн турабыз ошол жерге деген жигердүү ойлорун угуп ошого сүйүнүп отурам да. Анан ушул ушунча Баткенден келген айымдар биздин райондо жүрүп аткандан кийин дагы бир кыргыздын нарктуу бир салты бар. Кайсы жерден даамыбыз тийсең, ошол жерге ийилип 1000 жолу салам айт дейт. Мен өзүм Баткен жергесинде көп болгом, ушул эле Самаркандектин чоң эски болгон, чоң Өрүкзар базарынын арда болуп, чоң жанагы Жаңгакта болгон чоң өрүктөрдүн түбүндө түшкөн далай өрүк сүрөткө түшүп, ашыңардан жеп, Орто Боздо таш тумшуктун жанындагы бир контейнердин ичинен далай аш жеп, чай ичкен учурунда ошол даамыбыз тийген жердин айымдары бизге келип атканда, биз райондо туруп, бияка келип алдыңардан учурашып койбогонубуз бул биз үчүн күнөө болмок.
Эми ушул учурдан пайдаланып ушундай иш-чараны уюштуруп аткан бүткүл дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнө чоң ыраазычылык, мынакей Роза Отунбаеванын Демиргеси коомдук фондунун деги эле жалпы ушакта азыр жана Роза Жазыбаева атап өткөн баардык ушул иш-чаранын өтүшүнө, сиздердин ушакка келишиңерге өтүшүнө, деги эле баардык күчүн жумшап аткан баардык жарандарга чоң ыраазычылык билгизем. Сиздердин атыңыздардан, баарыбыздын атыбыздан, уюштуруучулардын, биздин команданын, эксперттердин, тренерлердин, баардык ушу жерде кызмат өтөп аткандардын, ушу жерде отурган залдагы адамдардын баардыгынын атынан сизге терең ыраазычылык билдирелик. Ушундай бир иш-чара болуп атыптыр, ушу биздин райондун аймагына ушундай адамдар келип калыптыр, меймандар. Мен барбасам болбойт деген бул абдан мындай бийиктик да, бийиктик. Жалгыз келбестен мына 2 орун басарын ээрчитип алып келип атат, ошон үчүн терең ыраазычылык билдирип, сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалап, элде жерде тынчтык болсун деп айтып коюуга уруксат этиңизге. Аз күн болсо дагы Баткен жергесинен келген аялдар үчүн бул күндөр өтүлгөн окуулар өздөрү үчүн өтө пайдалуу бир окуулардан болгонун ар бири баса белгилеп айтып өтүштү. Ысык көлдүн жээгиндеги Аврора санаторийиндеги Баткен облусунан келген 125 аял катышкан реабилитациялык лагерь өз максатына жетти.